Ош шаарындагы Моминова көчөсү өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул жер Ош шаардын мэри Жеңишбек Черматовичтин тапшырмасына ылайык жолду кеңейтүү боюнча көлөмдүү жумуштар жүргүзүлүп, учурда асфальт төшөгөн негизи даярдалууда. Сиздер көрүп турган канал бул Кайырма каналынан бөлүнүп чыккан бир кичинекей бир бөлүкчөсү болуп эсептелет дагы. Инам Саидов көчөсү бар, Рыспай Абдыкадыров көчөсүнөн түз келип түшүп, андан ары Моминова көчөсү аркылуу бул тарапка Өскөнәлиев көчөсүнө түшүп кетет. Учурда бул жерде каналдын жээгин бекемдөө, бетон куюу жумуштары жүрүп жатат. Бирок ошол эле учурда бир жагдайга туш болдук. Канал келип эле бул жердеги турак үйгө туш келип, үстүнө көлөмдүү типовой чоң бир үй курулуп калган. Канал келет, бул үйдүн асты аркылуу, мына көрүп турасыздар, канал буулуп, жээктер бетондолгондагы үстүнө эки турак үй курулуп калган. Азыр бул үйлөрдү башка каналдардын жээгиндеги үйлөрдү алып салуу сыяктуу эле ээлерине түшүндүрүлдү. 5 метрден эки тарабын ачып, каналдын нугун ачып койгула. Себеби бул жерге эртең көп көлөмдө суу келсе, сел келсе, кайра эле ушул жердеги жолго түшөт, үйүңөрдү басат, бир жамандык болуп калышы мүмкүн. Ошонун алдын алалы деген максатта эскертүү берилди. Азыр сиздерге көрсөткөн Кайырма каналынан бөлүнүп чыгып, Моминова көчөсү аркылуу келген канал бул эки турак үй. Ушул үйдүн астында калган каналчы. Азыр сиздерге ошол каналдын чыккан жерин көрсөтөбүз. Андан ары канал бош. Үстүндө эч кандай курулма жок. Ачык турат. Волгоград көчөсү кеңейтилип, азыр бул жер тегистелип, ошол канал түшкөн жер атайын көпүрө курулуп, бул жерге жасалып, суу өтө турган деңгээлде азыр жасалып бүттү. Бул жагы Кооператив көчөсү. Ал эми жана биз сиздерге көрсөткөн канал келип ушул жерден чыгат. Ассаламу алейкум. Кандай, жакшысыздарбы? Мына көрүп турасыздар. Фундамент курулуп, үстүндө бетон тосмо турат. Андан арыда эки үй бар. Ал эми бул жагында курулуш бар. Ушул жерге келип, бул жерге түшүп, андан ары агып кетет. Бул жагында эч нерсе жок. Учурда ээлерине түшүндүрмө берилди. Бул жер канал короо аймагы, ошондуктан 5 метрден жылдырып, үстүндөгү курулмаларды алып бошотуп коюңуздар деген маселе козголду. Анткени бул жерден көп көлөмдө суу келгенде батпай жолго же болбосо могул жердеги турак үйгө зыян келтириши мүмкүн.